Урматтуу Дастан Артысбекович, урматтуу Кубатбек Алчиевич, сонда келген коноктор, депутаттар. Кыргыздын жакшы кеби бар да, башканы коюп манастайт дейт. Ана бул жерде айтып атасыңар, бул айыл чарбасынын баары өлгөндө чын айтканда. Себеби илгери Советтер Союзунун тушунда Коммунистик партия бар кезде 100-нө 150-ден 140-тан косал кыла деп атып эле башты айлантып, ошол эгинди мынчадан картошканы тигинчеден аласыңар деп силердин авторитетиңердин баарын бүтүргөн, чын айткандачы. Эми айта турган сөз мындай, Кубатбек Алчиевич. Бүгүнкү кеп аябай кыйын мезгил болуп атат. Иммунитетти көтөрүш үчүн кайсы өсүмдүктү же только бейдин сүтүн, багаланган суу же башка эмнени жеш керек? Себеби оордан кутултат экен да. Бу автоматы жок эле, катюшасы жок, ушуну бир карап айтып көрсөңөр, кандай оюңар бар бугалы? Урматтуу Камчок Дошбаевич, иммунитетти көтөрүш үчүн негизи ат башынын балын жеш керек да. Ушу бал аябай жакшы. Анткени себеби бул бал иммунитетти абдан көтөрөт. Ошондуктан бардык жерде ошол медицина катары ошо иммунитетти көтөрүү боюнча ошо балды предлагать этишет да. Кээлер балды жегендер сахар болуп ооруп атат, андан башка да болуш керек. Жендечи Камчок Дошбаевич, негизи бул медицинада каралган, эгерде кээ бир сахар көтөрүлүп аткандар көптөр, кээ бир учурларда балды да предлагать этет да. А бирок эң негизгиси ошол иммунитеттин көтөрүлүшүнө ошо бал. А эгерде мындай караса ошол Кубатбек Алчиевич, мындай да, бул жерде бүгүнкү күндө телевидениеден тияк бияктан карап туруп, мол пишин жегиле, мол картошканы жегиле же тамактын немесин айтып, анан кийин бериш керек. Бул бир. Экинчиден, булар өздөрү бал жеп атып семирип алганбы билбейм. Анан жасаш керек да бул боюнча. Катуу маселе болуп атат. Эси иммунитет жакшы болсо, ден соолугу мыкты болсо, ал кишиге оору жукпайт дейт. Оору жукпаган кыргыз элинин ден соолугун карайлы. Бул бир. Экинчиден айткылам, мына бул өсүмдүктү муну көбүрөөк өстүргүлө десеңер, элдер өстүрүлөт. Ошону телевидениеден берип, радиодон айтып, жакшынакай иш жасабайсыңар. Анан туруп алып эле баягы чогулуп алып эле отчет беребиз деп келесиңер. Бул жерде айтып аткан депутаттардын иштери 20 секунд. Анан айта турган сөз мындай да. Бул Кыргызстан эмес, бүт дүйнө күрөшүп атат. Шуну карасаңар, жолдош министрдин айткан тигил. Биз ошол канал салып койсок, каналды ремонттоосун өздөрүнүн балансасын албайт буларчы. Өзүбүз салсак жакшы болот эле, ошондон шабашкасын өзүбүз алганыбыз жакшы эле дейт. Шунун баарын карап. Рахмат, Дастан Артысбекович. Таштаналиев барбы? Аны орун басары келиптир, Амансатинович, орун басары. Орун басары, сизби? Сизге суроо. Ноокат район боюнча, Ноокат районунда Федоров атында канал бар. Ошол канал боюнча маалыматыңыз барбы? Маалыматыңыз жок. Могу жерде сиздер көрсөтүпсүздөр да, аткарылган иштер боюнчачы, жазгы талай иштеринде, каналдар боюнча анан бардыгында 23-27% деп жазыпсыздар да, отчетточу. Анан кийин менде мындай маалымат бар да, мен мына депутат болгондон бери ошо Ноокат эли кайрылат да магачы. Жар Коргон, Чечтөбө айылдын тургундары. Ошо Федоров каналы каралбай калды депчи. 5 жылдан бери 1 тыйын да каражат бөлүнбөптүр деп. Ошого жооп берип коюңузчу. Эмне себептен акча бөлбөй атасыздар? Оңдогону. Мен кечирим сурайм. Именно Федоров каналы боюнча менде азырынча маалымат жок экен. Уруксат болсо мен кагаз түрүндө жооп берейин. Анда кайсы каналдар боюнча
Жооп бере аласыз, айтып бериңизчи магачы, например. Мен бир мындай впечатление болсун да, бир иш кылышып атат депчи силерге. Жалпы жумуштар жөнүндө айтып 5 жылдан бери бир тыйын каражат бөлбөй атасыңар. 5 жылдан бери канча кайрылуу болсо да дайыныңар жок, анан кийин азыр маалымат жок деп атасыз. Кандай түшүнсө болот ошону? Ушу Федоров каналды кеп кылып калдыңыз. Аны бир сыра карап чыгып туруп, кагаз түрүндө маалымат берели. Анда жазып алыңыз өзүңүзгөчү. Анан перспективага ошол мен Көкбелге барсам айтышып атат, мына Папан суу сактагычы бар. Ошол жерден суу тартса дейт. Тартса, канча жер андай суга жер болуп калат эле дейт, азыр багарный жерлерчи. Ошол Папан суу сактагычы боюнча кандай перспективалар бар, кандай пландарыңыздар бар? Ошол жерден суу тартып чыкса болобу өзү? Папан суу сактагычы боюнча бир аз маалымат берип кетейин. Өзүнүн проектный көлөмдүгү 240 миллион. Папан суу сактагычынын плотинасынын астындагы сейсмика боюнча байланышы боюнча анысы 240-223 миллионго азайтканбыз. Ошондуктан экинчи очередь деп мурда бир сыра каралып чыккан, экинчи очередь увеличение объема водохранилища деп. Бирок ошол сейсмикага байланыштуу аны каралбагыла. Сиз түшүнбөдүңүз менин суроомду? Көкбелге деп атам. Көкбел ошо суу сактагычтын үстүндө турат. Ошого суу тартса болобу деп сурап атам сизденчи. Ошондой пландар барбы депчи? Аны карап көрөлү, жооп берели дагы кагаз түрүндө. Качандан бери иштеп атасыз ал жерде сиз? 4 ай болду. Ага чейин кайсы жерде иштедиңиз? Ага чейин проекттерде иштеп келгем. Таштаналиев кайда? Бир аз ооруп калып келе албай калды. Анда сиз келип эч суроого жооп бере албасаңыз, анда эмнеге келдиңиз дейм да? Бир кагаздар менен келсеңиз болмок да, туурабы? Могу кайрылуулар 5 жылдан бери болуп атат. Ошо 350 миң сом керектелет экен да. Урматтуу Алмасатович, сиздин азыркы койгон эки маселеңиз боюнча биз контролго алалы. Тиги Федоров каналы боюнча, берки Папан боюнча мен билем, ал жерде насос менен иштетсе болот, негизи ар жакачы насос менен. Бирок канчалык деңгээлде экономикалык жактан туура келет, аны биз эсептеп чыгалы, адистерге тапшырма берели. Анан эгер бар проект болсо, аны да карап көрүшсүн, эгер сиз айткандай Көкбелге чыгаруу боюнча. Таштаналиев азыр капельницада экен, чында мен да жана издеткенмин. Ооруп атыптыр киши. Биринчи микрофон. Рахмат. Азыр кечиресиз, Абдылда Мыкты Юсупович. Микрофон бергиле. Мен талкууга катышайын деп эдим. Мен дагы бир жолу ушул маселелерге токтогум келип атат, Кубатбек Альчевич. Мына мен Чүй областынын ушул жер маселесинин баарын 2 айдан бери абдан тыкан карап чыгып, анан жана мага суроомо, менин суроомо жооп да болду, суу агентствосунун жетекчилиги жагынанчы. Мен ошону тактап коеюн деп атам. Бизде кичине бир цифралар туура келбей атат да. Мына ошол Орто Токой суу сактагычы теги жетекчи айткандай чындыгында 470 миллион куб суу бар Орто Токойдочу. Эми бул баягы показатель башында жазылган ошо бойдон келатат, туурабы? 60-жылдары кандай жазылса, биз ошону эсептеп келатабыз. Ошонун 86, ошонун Кыргызстанга бөлүнгөн бөлүгү 86 миң гектар сугат жерди сугарганга берилген болчу. Казакстанга 34 миң гектар жерин сугарганга. Ошондо экөөн кошкондо 120 миң гектар жерди Орто Токой суу сактагычы сугарганга кудурети жетет. Бүгүнкү күнү болсо, сиз жана айтып койдуңуз, Чүй өрөөнүндө 148 миң гектар жерди сугарабыз деп. Ал Орто Токой өзүнчө да. Ал сиз башка Чүйгө куйган сууларды эсептеп атат окшойсуз, сизчи? Бул биринчиси. Мына ошондо Орто Токой суу сактагычы боюнча мен тактаганымда 29% суу Орто Токой суу сактагычынан Казак Республикасына кетиш керек экен.
28 birдеме bölüğü менен 29%ке жақын. Biz болсо жалпы жонунан Чүй дарыясынан 42.000%-ин берип атабыз. 42%-и берип атабыз. Туурабы? 42%. Өзүбүзгө 58% алып калып атабыз. Парадокс болуп калып атат да. Biz Орто Токой суу сактагычына суунун баарын чогултуп келебиз дагы, Чүй дарыясына кой бергенибизде, анын 42%-ин biz Казак мамлекетине сууну өткөрүп берип атабыз. Мына ушул жерди Кодбек Алчевич, biz баарын такташыбыз керек. Бүгүнкү күндө суу дагы жана айтылгандай жер кодекси боюнча бул как товар катары кетип атат. Biz баарын туура санайлы. Анан кийин, мынакей Чүй областында бүгүнкү күндө 274.000 гектар жер бул суу чуркай турган жер. Туурабы? 274.000 гектар жер. Бул Кыргызстанда 34%-ти түзөт экен. Эми бул абдан көп жер болуп атат да. Мына ошого суу жетпей калып атканына бизди таң калтырып атат да. Эмне үчүн июндун аягында эле ушу Чүй өрөөнүнө келе турган суу жок болуп. 10 секунд. Дастан Арсбекович. Лидердикинен 1 минут кошуп коесузбу? 1 минут. Ошондуктан ушу Чүй областына сууну ушунчалык тоодан келип атат, суулардын баары, Орто Токой суу сактагычынан келип атат. Биз бул Нижнеоларчинский водохранилищеде сууну сактап атабыз. Андан башка суулар бар. Ушунун баарын эффективдүү пайдаланып, биз түшүмдүүлүктү да көбөйткөнгө шарт түзөлү да. Ошол эле убакта Чүй областы боюнча орус тилинде айтканда самая большая засоленность биздин сугат жерлеринен. Аны дагы биз эсепке алышыбыз керек да баарын тең. Мына ушуну, мына өткөндө стратегияны түзгөнүбүздө 13-жылдан 17-жылга чейин деп биз 50.000 гектар жерди жаңы сугат жерине айландырабыз деп баарыбыз өзүбүз токтом кабыл алганбыз да ушул жерде. Ошондо Чүй областында 10.000ден ашык жерди өздөштүрөбүз дегенбиз да. Ал жок болуп атат да. Анткени суу жок, жетишпей атат окшойт. Анан кийин 1 минутуңузда жыйынтыкталып калды. Урматтуу депутаттар, каршылык жокпу? 1 минут. Мыкты Юсуповичке. 1 минут. Менден башка эч ким жок экен. 1 минутуңуз бар. Анан мынакей, мен көп райондорду карап чыктым. Биздин ички каналдардын саны Чүй областында 863.000ге жакын экен. Мындай кичи, чоң. Бирок ошолордун арасында бизде эми 2 чоң канал бар да. БЧКнын 2 каналы бар. Ошонун бир каналы мына Жаныбек иним жакшы билет, менин айылыман өтөт. Туурабы? Южный БЧК. Ушуну такыр тазалабай койдуңуздар да. Мен солхозго баш ийип турганда мен айткам да. Ушуну такыр тазалабай, тек канттан бери келаткан жагынын баары бүт чым баскан, камыш. Анан ага каяктагы суу толмок эле вообще. Ал канал өзү Бишкекке чейин келет да. Сугатка пайдаланса болот да. Ошондуктан ушул маселени мен өкмөт башчысына айттым. Рахмат.